Президент Касым-Жомарт Токаев Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин тышкы иштер министрлери менен жолугушуу өткөрдү. Жыйынды ачып жатып мамлекет башчысы Иран элине жана анын жетекчилигине президенти менен тышкы иштер министринин курман болгондугуна байланыштуу көңүл айтты. Касым-Жомарт Токаев өз сөзүндө белгилегендей, чет мамлекеттердин тышкы иштер министрлер кеңешинин жыйыны күн тартибиндеги актуалдуу маселелерди чечүү боюнча Шанхай кызматташтык уюмунун маанилүү форматтарынын бири болуп саналат. Учурда Казакстан Шанхай кызматташтык уюмунун Астана саммитине даярданууда. Иш-чара көп тараптуу диалогду бекемдөө, туруктуу тынчтыкка жана өнүгүүгө умтулуу деген аталышты өтөт. Казахстан предложил выработать инициативу ШОС. Казакстан Шанхай кызматташтык уюмунун ынтымактык коргоодо адилеттүү тынчтык жана дүйнөлүк биримдик жөнүндө демилгесин иштеп чыгууну сунуштады. Бул документти алдыда болуп турган саммиттин жүрүшүндө Шанхай кызматташтык уюмунун Астана декларациясын кабыл алуу биздин көз карашыбызда дүйнөнүн ар кайсы аймактарындагы чыр-чатактарды жөнгө салуу үчүн эл аралык аракеттерди бириктирүүгө өбөлгө түзөт. Шанхай кызматташтык уюмунун мындан ары реформалоо ишине өзгөчө көңүл буруу зарыл. Бул уюмдун ишин өркүндөтүүгө багытталган конкрет чечимдерди даярдоого мүчө мамлекеттердин активдүү катышуусу маанилүү. Терроризмге, сепаратизмге жана экстремизмге каршы күрөшүү. Касым-Жомарт Токаев уюм жаман күчтөр экенин белгилеп, ага дайыма көңүл буруу зарылдыгын белгиледи. Мындан тышкары кибер коопсуздук маселеси актуалдуу. Ошондой эле акыркы жылдары дүйнө өлкөлөрү климаттын өзгөрүшүнөн улам ар кандай кырсыктарга туш болууда. Без неотложных упреждающих мер эта проблема способна. Эгерде биз дароо чара көрбөсөк, бул көйгөй планетабыздагы глобалдык табигый кырсыктарды күчөтүшү мүмкүн. Экстремалдуу аба ырайы дүйнөдөгү башкы көйгөйлөрдүн бири болуп баратат. Буга байланыштуу Шанхай кызматташтык уюму табигый кырсыктарга каршы күрөшүү ишиндеги ыкмаларды жаңылоо зарыл. Ушул жазда биздин өлкө климаттын өзгөрүшүнүн терс таасирин айкын сезди. Ощутил на себе негативные последствия климатических изменений. Белгилей кетсек, учурда Шанхай кызматташтык уюмуна Евразия континентиндеги 10 мамлекет мүчө болуп саналат. Бул өлкөлөрдө дүйнө калкынын дээрлик жарымы жашайт. Дүйнөлүк ички дүнгөнүмдүн 1/4 бөлүгүн жана дүйнөлүк сооданын 15% түзөт.